Кыргызстан тоол өлкө. Анын 4/3 бөлүгүн тоолор ээлейт. Учурда бийиктиги 7439 метр түзгөн Кыргыз тоосунун жеңиш чокусунун тегерегинде өтө көп сөз болууда. Россиялык альпинист Наталья Наговицинанын аянычтуу тагдыры, анын трагедиясы көпчүлүктүн талкуусунда болуп турганда, Узун Булак радиодон Кыргыз Республикасынын Талас облусунун Айтматов районундагы Кара Сай элинин тушунда жайгашкан тоо кыркаларынын бийиктиги 4457 метр болгон эң бийик аты жок чокуга Бакай ата географиялык аталышы берилгенин угуп, Талас облусуна атайын репортаж программасынын тизгинин буруп, 250 километрди 4 саатта багындырып, Талас облусунун ардагерлеринин шаан шөкөттүү өтүп жаткан жыйынына катышып, элдин кубанычына ортоктош болгонго үлгүрдүк. Сиз болсо өзүңүз деле азыркы турган турпатыңыз деле спорт менен аябай катуу машыкканыңызды 75 белгилеп атат да. Ömür boyu mal çarpazında işlegem. Vet vraç, çavan bol. Anan yaş günü üstünde toğda jürdük da. Toğda jürdük. Mına bol kurdaşım da toğda jürdü. Bu jigit de toğda jürdü. Üçeüstüne toğda jürgen, bala günden toğda jürgen adamlarımız da. Anan oşaldım dele kaziyeti de oylayım. Dağı dele bunday jüye baskandı jakşı görüyoruz. 1-2 yıl burun Jogorku Kеңешке kayırlı jönöttü gele. Şu Bakayat'ta çokusun namın bersеңиздер деп. Анан кийин Жогорку Кеңештен чокудан өтүп, быйыл 3-апрелде 2025-жылы президент Садыр Жапаров кол койду. Кол коюп бергенден анан кийин ушу акелерим Рахмаке Татаекен болуп, анан ошо тоого бир чыгып, бир Бакаята чокусуна желек сайып келели деп тилек кылдык эле. Ошо айылдан, Бакай айылынан өзү тиги Коңгур деген орто жайлоого бир 35 километр турат. Ошо саат 4-те таң амал чыгып, анан ошол жерге 2 саатта бардык машина менен. Адамдар машина жүрө албайт. Анан ат менен кеттик. Ат менен 1,5 саатта ошол Чептердеги чокунун этегине бардык. Анан аттарды таштап ал жерге анан жөө кеттиңиз. Жөө чыктык. Жөө канча метрге? Жөө 4457 бийиктиги ошол жерге 8 саатта чыктык. 8 саатта чыктык. Чарчабай, чалыкпай. Ооба, чарчаган жокпуз. Чарчаган жерге кичине отурабыз, дем алабыз. Анан баягы окатыбызды алып алганбыз, жонубузга капка салып жонубузга тартып алганбыз. Анан ал жерден тамак ичип алабыз кичине. Анан кийин суусундук ичип алабыз. Анан ошентип ошо дем алып отуруп чокуга чыктык. Таластык үч аксакал Бакай ата чокусун багындырып, чокуга Кыргыз туусун орнотуп келгенин угуп, касиеттүү Таластын бүжүрмөн мээнеткеч аксакалдарынын аракетине суктанып гана эмес, тасыккан альпинисттердей басыгын түздөгөн карыялардын эрдигин даңазалаган иш-чаранын уюштурулгандыгына күбө болуп, өткөн жылдары ушулардай учурунда Кыргызга опол тоодой милдет өтөп, өмүр бою эл, жер үчүн жонун жорутуп, калк керегине жарап келген миңдеген аксакалдардын жакынына жан тарткан, көзү май баскан атка минерлердин кайдыгерлигинин айынан өмүрүндө бир жолу жашоосунда жок дегенде мактоо баракчасын албай дүйнөдөн өтүп кеткени канча эле деп кейгиче ушул чөлкөмдүн азаматтарынын шаркыраган суудай толкуган аракетине күбө болуп туруп, бул элдин жаңыланган моралдык облигин сактоого Манас эпосундагы айтылуу чыгыштын акылманы Бакай өңдүү каармандарынын моралдык облиги, рухий маданиятын аяр сакталып келгенине баа бердик. Могу Манасты Манас кылган Бакай. Семетейди Семетей кылганда Бакай. Кеңеш бер. Сейтеке чейин ушул үчөөнү тең неме кылып жанында жүрүп, алдыда жүрсө ак жолтой, артта жүрсө Саңголдой деп ошо Бакай атабыз неме кылган. Бирок ошол жерде жанагы Чептердин чокусу бар. Аты жокта Чептердин чокусу деп койчубуз. Анан ошо чокуну ошо Бакай атанын атына койбойлу. Биякта Таласта Манас ордо бар. Шекерде Чыңгыз ордо бар. Ортодо ошо Бакай ата ордосу болсун деп ошо киши неме ошо бала, жаш бала көтөрүп. Тоо дегенде бизге эч коркунуч жок. Кайра рахат. Ошого дем алып чыксак ошо рахат. Улам өйдө чыккан сайын мен үчүн рахат. Чыккан сайын айлана тегерегин карасаң көрүнөт да бир көрүнүш ушундук. Ошентип отуруп ошо дем менен чыктык да. Бул акелерим айткандай Манас чокубуз бер жагы Чыңгыз ата чокубуз, ошо тоолор баары кошулуп кетет. Анан Бакай ата чокубузун наам бергенибизге биз да ыраазыбыз. Баягы эпоста айтылат,
Бакайда кош чоку деп орнуткан теңирим, Манас Бакай қан чоку чеп орнуткан теңирим деп ошо эпоста бар. Манас эпосунда айтылат. Ошол чеп төр деген төрдүн өзү үстүнө чыкканы көрүнөт. Бир чеп болгондо ошо таштардын илгери ата-бабалардын үстүнө чыгып сактанганбы чеп болуп турат. Таштар, орундар али бар экен да. Ошонун үстүнө чыгкан чокунун, чептер чокусунун, Бакай ата чокусунун наамын атап, наамын берип келдик. Анан тоого чыккандын өзү касиети. Баратканда бул акелерим айтканда адамды кадимкидей сезилет экен. Бийиктиги, авазы, суюктугу баары билинип турду. Анан ошого карабай акелерим менен ошо чокко желекти сайып. Неме биринчи Кудай, экинчи бизди Манас атабыз. Ошо Манас атабыздын немесине ошол жерде неме алгандан Манасты Манас кылган жанагы эле Бакай атабыз. Анан ошонун немесин неме алгандан кийин биз Манас атабыздын урпактары болгон үчүн анан ошо немеге биз өзүбүз духубуз, өзүбүздүн немесин. Эми бул мойдан калбайт. Биз тууда барып сайгандан кийин Алматада аерде жана ногу булут, аерде туман болуп калат. Анан жана шамал жүргөндө жанагы туу мата оролуп калып атыр. Эми биз өзүбүз ойлоп атабыз, ошол жерге дагы бир неме болсо, эми азыр кар жаап койду элге. Эмдиги элегер неме отурган болсо жанагы темирден жука листтен неме алып туруп, бир жагына Кыргызстан туусун немесин, бир жагына Бакай атанын туусу бар да. Экөөнү неме алып туруп, анан труба менен жакшынакай орнотуп шамал болсо мындай бүктөлбөй тура турган кылалы деп атат. Aslında iş çarabыздын негизги максат келечек муунга тарбия. Бизден кийин да жаштар жалкоолонбой чыксын да. Чыксын, 70-теги, 80-теги киши керек болсо чыга тургандар болуп калат. Бир эле биз мактанбайбыз. Биз келечекке муунга тарбия, оңгу жол. Оңгу жол деген ушу да. Келечекке бирдеке калтырып кетейик. Ушинтип чыкты, ушулар чыккан, силер эмнеге чыкпайсыңар деген мааниде болот калат да бул негизги. Биз көрүнгөн элди ээрчип, көрүнгөн эмени ээрчип өзүбүздүн улуттук каада салтыбызды, үрп адатыбызды унутуп баратпайбызбы? Анан оңгу жол деген бул Кыргыздын каада салтын, үрп адатын, ата-бабаларыбыздын баскан жолун базалы. Мына биз ошентип неме болгону менен ошо дух менен анан биз чыгып атабыз да. Ошо өзүбүздүн ата-бабабыздын баскан жолун базалы, башка улутты ээрчибейли, өзүбүздүн ата-бабаларыбыздын жолун чамбайлы. Өзүбүздүн улуттук немебизди коргойлу. Кийинки келечек муундардын келечеги үчүн булар өздөрүн рисковать этип барып сайып келишти туузу. Бул талас чергези негизи талас чергезинин ичинде мурунку Кара-Урак, азыркы Айтматов району жалаң эле талас эмес, кыргыз элин дүйнөгө тараткан районда Чыңгыз Айтматов, ал жөнүндө кимдер гана билбейт, дүйнө жүзү билет. И Чолпонбай Төлөбердиев экөөбүз тең Кара-Урак районунан, эми Айтматов районунан. Эми бул 75-теги эки аксакал, 65-теги аксакалдар ушундай демилге көтөрүп, Манас атабыздын, Бакай атабыздын баркын муундарга жеткирели деп ушундай иш-чара кылып, тоодун башына өстөрү жөө чыгып, альпинисттер чыга албай, анча-мынча альпинисттер чыга албай турган жерге туу сайып келгени бул эң чоң, ана биздин оңгу жол деп атпайбы, идеология Кыргызстан. Ошого эң чоң салым кошо турган оңгу жолдун башаты болду деп эсептейм да. Россиядан көбүнчө башка өлкөлөрдөн альпинисттер келип чокуга чыгып, аны биз даңазалаганбыз. Мына ушунда намыска бек биздин Кыргыздын жигиттери, биздин Кыргыздын аталары ойлонуп туруп, мындай чоң чечимди чыгарышкан. Эмне үчүн ушул чокуга биз чыга албайбыз деп. Аракылдашып, бер акылдашып отуруп, арт жагында ошол 4600 метрлик бийик чокуга жалымдуу жаштар эмес, жашы 70-тен ашкан аксакалдар, атайын альпинисттик снаряженияси жок, жабдуусу жок. Колундагы кадимкеле бада кошкон таягын кармап, үстүндө кадимкеле кыргыздын чепкенин кийип, башына түлкү тумагын же суусар тебетейин кийип, чокунун башына чыккан. Мындай моралдык обликтин эл арасына кеңири тарашына Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун өлкөнүн бардык тармагына тиешелүү улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик оңгу жолу жарлыгы улуттук демдин өзөктүү чийири эл ичине тарап натыйжасын бергенине дагы ынандык. Сөзү Каулан Балкыбековдуку. Жөнөкөй акын Уй сарайда иштеп жүргөн жөн эле скотник деп коебу.
Мал багат. Мал багар. Анан ошону мындай данеги бар экенин билип, мен ошого жабысып айткам, давай Бакай ата жөнүндө чыгарабыз деп проект бергем өзүмчө мындай сөзүм менен. Анан ошону чыгарып келиптир ушундай кылып. Бакай ата, Бакай ата, Бакай ата кут мекен, жүрөктү ыйлайт жүрөгү ырдайт сен десем, алыс жүрсөм айылымды сагынып окса болуп эңсей берем кечкемен. Улуттук уңгу жол, кыргыз теми жана кыргыз дымагы деген ой пикирлер коомдо абдан кеңири талкууга алынып, көпчүлүктүн ой тилегине шайкеш келип, Кыргыз Республикасынын президентинин өлкөнү өнүктүрөм, калк турмушун жакшыртам деген илгери үмүтү менен изги тилеги элдин жүрөгүнөн орун таап, улуттук дем дүйнөлүк бийиктик, уңгу жолу, өңгөлгөлүү өнүгүү жолу дүйнөлүк бийиктикке умтулган улуттук демдин өзөктүү жолу болуп калганы жөнүндөгү улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолун кабыл алуу жөнүндөгү кол коюлган жарлыгы элетте өзгөчө кабыл алынганы эл арасына аралаганда байкалат экен. Жаңылыкты король шактар ачышпайт, ачатаны элге жакын жүргөндө. Асен кантиң бир кызматың калкын өтөдүңбү, дилиң сынай алдыңбы, мезгилиңе эмне бурас калтырдың, же бураска суук колуң салдыңбы, жыргалдан да куралдан да качышпайт, турмуш жолун терең талдай билгендер, жаңылыкты король шактар ачышпайт, ачатаны элге жакын жүргөндө. Узак жана кызыктуу тарыхка мол коомдук саясий тажрыйбага ээ болгон жылдарында уңгулуу жолунан адашып, улуттук баалуулуктары анчалык көңүлгө алынбай, нарк ченемдерине ширилген коомдук институттары мурдагыдай болбой, даанышмандар баштаган улут белгилери баркталбай, улуттун сыймыгы төмөндөп, жарандык сезими мокоп, келечекке болгон ишеними азайып, куттуу мамлекетинин алсыроо мезгилине дуушар болду деп жазылган жарлыкта. Бул жыйынга катышкан өткөн тополоңдуу мамлекеттин башкаруу процесси эл тарабынан сынга кабылып турган учурдун каарманы болгон, элдик барт наамына ооз эки татыган төкмө акын ырчы Сагынбек Момбековдун өзөктүү чыгармаларын дагы бир ирет тыңдап, өзөктүү тагдырын аянбай элине арнаган саптарына ыраазы болдук. Кыргыз жери байыркы көчмөндөр цивилизациясынын алтын бешиги. Социалдык гуманитардык илимдердин өкүлдөрү далилдегендей, адам коомундагы социалдык тарыхый прогресстин башкы критерийи өндүргүч күчтөрдүн өсүшү эмес, адамдын моралдык өнүгүш даражасы болууга тийиш деп эсептегендей, таластын элинин генетикалык өзгөчөлүгүнө байланыштуу учурдун башкы максаты өлкөнүн аймактык бүтүндүгү мактоодо да, өз турмушун жакшыртууда да, илим билимдүү, таалим тарбиялуу, акыл эси тунук жаңы муундун өкүлдөрүн өстүрүү боюнча да оңолуунун тарыхый ооматын сезип, аны утурлап улгайган элин ишке тартып, аракетин оргуштатып, аткаруу бийлиги менен ынтымакта ырааттуу иш жүргүзүп жатканынан келечеги бар. Бул элдин өйдөдө өбөк, ылдыйда жөлөк, кыйналганда демөөр болчу касиетине баа бердик. Билими аз, маданияты аз адам мамлекетти сыйлап, мамлекетти өнүктүрө албайт деп. Оңолуу болуп атыр, баардык кайсыл район, кайсыл область болсо дагы жылыш болуп атат. Жаш жеткинчектерден баштап, студенттерден, окуучулардан баштап баардыгыбыз колдосок, кыргыз мамлекети алдыңкы мамлекеттерге жетет деген ой тилегимди айткым келет. Мукталы Осмонбетов аксакал Талас облусунун Арал айылында ишкерлик менен алектенет. Өз учурунда үйлүшкө тийген айылдын сыртындагы жерлерди эс алуу жайына айланткан. Деги эле бул Кыргызстандын чакан деп саналган Талас облусунда баатырлардын деминин көрөңгөсүнүн күчүбү спорттук даремет оргуштап тургандай, бул жерден дүйнө деңгээлиндеги атагы чыккан машыктыруучулардын династиясы гана эмес, Кыргызстандын даңкын көтөргөн спортсмендердин дагы үй бүлөлүк курамдары бүт Кыргызстандын учурдагы сыймыгы.
Коомубузга тараган маалыматтан билебиз го, мамлекет башчыбыз Садыр Жапаров адеп улуттук нарк жаатындагы биринчи инсандын руханий адеп аклактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндөгү жарлыгын чыгарган. Ошондой эле белгилүү болгон президентибиз адептүү, таалим тарбиялуу, нарк населге бай улуттук дөөлөттөрдү сыйлаган, түшүнүгү салаваттуу адамдар менен гана бакубат келечекке жетүү мүмкүнчүлүгүн баамдаганы. Президентибиздин көсөмдүгүнө баа берүүчү саат келди. Эгемен мамлекетибиздин 34 жылын майрамдоонун алдында айта кетчү кеп. Кыргызстан өткөн мезгил аралыгында кылымдап тутунуп келген уңгу жолдон четтей түшкөнү бул чындык. Кыргызстанда саясий төңкөрүштөр көнүмүш факторго айланып, элдин деги эле жогорку же жергиликтүү бийликке ишениминин жоголгонунун кесепети тараган. Эгемендүүлүктүн энчиленген баалуулуктары элден алыстап, бир уч бийлик мыкчыган чиновниктердин энчисине өтүп баратканы мамлекеттин сакталышына коркунуч жараткан. Улуттук наркты калыптандыруу боюнча улуттук нарк жөнүндөгү концепцияны ишке ашыруу боюнча да бир катар мамлекет башчысы сунуштаган программалар кабыл алынып, заман талабына жараша өнүгүүдө. Элдин, мамлекеттин өнүгүүсү туура багытта. Ал багытты эл өзү колдоодо.